Азыр биз Кахранмараш шаарынын спорттук аянтчасына келдик. Абдан бир толкунданып турам. Канча күндөн бери ушул апаттын өз көзүм менен көрүп, баягы жан дүйнөмдө бир башкача сезимдер болуп турган. Азыр болсо мына ушул сиздер көрүп турган көрүнүш бул аталган шаардын спорттук аянтчасында кыргыздар алып келген 100 боз ий толугу менен тигилип, азыр мына ушул жерде түрк боордошторубуздун убактылуу баш калкалоосуна өтө бир ыңгайлуу шарт түзүлдү. 4 жаштагы эрке Туркиянын Кахранмарашында өткөн зилзалада ата-энеси менен үй жайсыз калган. Бирок ага кейишкен жок. Башкысы башыбыз аман калды деп сүйүнүшкөн. Бүгүн алар ден соолугун текшерүү үчүн Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө госпиталына келишти. Көчмө госпиталы Кахранмараш шаарында зилзаладан жабыркаган жарандарды 24 saat boyu кабыл алып, жардам көрсөтүүдө. Жергиликтүү түрк эли ыраазычылыгын айтышууда. Çadırlarımız hazır. Bakın. Bak böyle çadır çok güzel. İçi çok güzel. Hazır. Gelip kalmak isteyenler kalabilir. Sıcak. Buralar sıcak. Soğuk girmiyor içine. Biz sizinle kardeşiz. Teşekkür ederiz size geldiğiniz için. Bize yardımınız ettiğiniz için. Айрым өлкөлөрдүн куткаруучулары Туркиядагы урандылардын астынан издөө иштерин токтотуп, өз мекенине кайтышкан. Ал эми кыргызстандык куткаруучулар ишин Хатай шаарында улантмай болушту. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Хатай шаарында да жер титирөөнүн күчү катуу болгондуктан адам курмандыктары көп экендиги айтылган. Бүгүнкү күндө ал жакта куткаруучулар жетишсиз. Кахранмараш шаарынын Еброр деп аталган кичи районунда азыр кыргызстандык 72 куткаруучу авариялык куткаруу ишин жүргүзүүдө. Азыр эртең мененки убакыттан бери түшкө чейин жалпы ушул аймактан биздин куткаруучулар тарабынан 4 адамдын сөөгү чыгарылып, жакын адамдарына өткөрүлүп берилди. Кыргызстандык куткаруучулар буга чейин Туркиянын Кахранмараш шаарынын Хайрулла, 12 Шубхат Балыжы, Абдулла Шейит жана Эбрар райондарындагы урап түшкөн имараттарында издөө куткаруу ишин жүргүзүшкөн. Алар жалпысынан 5 адамдын өмүрүн сактап, 168 жаранын сөөгүн чыгарып, туугандарына өткөрүп беришкен. Нуркыз Караева, Нурзат Муратбекова, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы, Туркия.